Айгыз эли илгертен бери кылчык койдун жүнүнөн ала кийиз, шырдак, боз үй жабдыктарын жасап өнөрлөрүн тартуулашкан. Азыркы учурда жүндөн ар түрдүү оригиналдуу оюнчуктарды, кооздуктарды жасап келишет. Атүгүл балдарга арналган мастер-класстар өткөрүлүп, кол өнөрчүлүктө жаңылыктар байма-бай болуп турат. Аяз атанын мастерской деп аталат. Анткени балдар келип биздин ошо мастерскойдон өзүнө оюнчуктарды, белектерди жасап кетсе болот. Максаты бул балдардын көңүлүн ачуу жана ошо менен чогуу баягы билим берүү максаты да. Эски жыл узап, жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Ал эми жаңы жылдын символу болгон балатыны кийизден кантип жасаса болот? Чогуу күбө бололу. Балатыны жасоодо аз гана жүн талап кылынат. Алгач балдар балатынын жасалгаларын жасашты. Ар түрдүү өңдөгү жүндөрдөн бир аз алып, самын суу менен тоголоктошту. Самын өз кезегинде жүндүн жазылып кетпешине жардам берет. Кийизден ар кандай оймоктор жасаса болот, игрушкаларды, балдардын фантазиясына караша оюнчуктарды жасаса болот. Бул ёлканы столдун үстүндөгү жайылып турган дасторкондун ортосуна коюп койсо болот же ёлкага игрушка сыяктуу кылып илип койсо болот. Балатыны даярдоодо атайын калыпка жүндү ыраттуу тизип, үстүнөн жука материал менен жабуу керек. Андан соң анын үстүнө самын сууну себишет. Аны тоголоктоп, бышырып, суусун чыгарып салышат. Даяр болгон кийиздерди алып, эки жагын бириктирип, жасалгаларды такса, мындай көз жоосун алган балатылар даяр болот. Жаңы жылга жаңы ийгиликтерди максат кылып аттанабыз. Тоок жылы сиздерге жагымдуу учурларды тартуулайт деп ишенебиз. Жаркына Бишинбиева, Кайрат Сарбагышев, НТС Таң Шоола.